Азирети Айшадан Алла Таала ал заттан ыраазы болсун. Ал риваят кылынганы боюнча Азирети пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаздын аягында салам берген учурда сен тынчтык жана амандыксың. Тынчтык жана амандык сенден келет. Улуулук жана берешендик ээси эгем. Сен кандай ыйыксың деп айтчу. Ынтымак жарчыларынын бүгүнкү темасы ислам тынчтыктын дини. Саламатсыздарбы? Үй-бүлөдө же коомдо болсун, ислам дининин максаты жалпы дүйнө жүзүндө тынчтыкты орнотуу. Ислам дини бизди, жалпы адамзатты бири-бирибиз менен туура, адилеттүү мамиле кылууга үйрөтөт. Мына ошол ислам баалуулуктары ушундай тарбияга адамды жеткиргенде, ол адам коомдогу жашап аткан коомдогу ар бир коомдун мүчөсү менен анын динине карабай, улутуна карабай, онун расасына карабай, бардыгына тегиз мамиле кыла алат да. Ол башка дин болсун. А биздин исламда кошуна акысында. Ол ким болбосун, кошунанын акысын бергиле дейт. Ол мусулманбы, мусулман эмеспи? Мына ислам баалуулуктары ошондой мамилеге жарай турган адамды чыгарганда, анын эчтекесине карабай, ошол адам заты менен жакшы мамиле кылып калат да. Мисалы биз канчалаган конференцияларга катышабыз, диндер аралык мамиле депчи. Оны биздин исламда, оны Куранда бардыгын айтып койгон. Ал сага зыян бербейби? Ал сени үйүңдөн кууп чыккан жокпу? Ал сенин буюмуңду тартып алган жокпу? Ал сага болду ага сен адилеттүү, жакшы мамиле кылышка милдеттүүсүң Куранда. Ошол кайсы динди тутунбасын, ким болбосун, кошуна жагына келгенде, кошунада атайын айтылганда, ол мусулман эмес, сен кошуналык акың бар. Эгер мусулман болсоң да 2 акың болуп калат. Кошуналыктагы, мусулманчылыктагы. Ал эми тууган болсоң да 3 акың болуп калат. Кошуналык, мусулманчылык, тууганчылык акың болуп калат да. Ошо жерлерде айтылат. Андай мамиледе, учурашууда, соода саттыкта, алды бердиде, ол ким болбосун, кайсы динде болбосун, кайсы улутта болбосун, эмненин өкүлү болбосун, аны менен туура, адилеттүү мамиле кылууга мына ислам баалуулуктары бизди үйрөтөт да. Ошондо биз баягы айтып өткөн коомдогу, мындайча айтканда, ислам динибиздин аты айтып тургандай тынчтык жер жүзүнө Аллах Тааланын максаты. Ислам динибиздин максаты тынчтыкты орнотуу. Тынч. Үй-бүлөдө болсун, коомдо болсун. Ошондой эле жетекчилерчи. Жетекчилерге өзүнүн мамилеси. Ага дагы жакшы мамиле. Анын да урматы бар, анын да сыйы бар. Пайгамбарыбыз айткан, ар бир адамдын өзүнүн даражасына карап сыйлагыла. Бул шарият, бул ислам. Кеде байкыл жетекчилер, мейли мамлекет башчыбыз болсун, жетекчилерге урмат сый көргөзгөндө кээ бир түшүнбөгөн адамдар паткалим кылып атат. Туура эми өтө эле ачыкча болуп кетти. Бирок ого кандайдыр бир деңгээлде исламда урмат болуш керек. Анын сыйы болуш керек. Анын өзүнүн ошол орду болуш керек. Бул дагы ислам баалуулуктарынан. Айтор ислам баалуулуктары биз айтып өткөндөй, коомдогу ар бир мүчө, дин жагынан болсун, улут жагынан болсун, коомдо жашап аткан ар бир адамга жакшы ушундай мамиледе журулушкан, ынтымакташкан адамды тарбиялап чыгарып берет да. Мына ушул ислам баалуулуктары. Ислам тек гана наамы менен тынчтыктын дини болбостон, өзүнүн бардык таалимдери боюнча да тынчтыктын дини жана аны ишке ашырууда. Эгерде сөзмө-сөз которсок, ислам деген сөздүн экинчи мааниси баш ийүү. Тынчтык жана баш ийүү деген сөздөр исламды сүрөттөп берет. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштайм. Ислам дини тынчтыктын дини. Эмне үчүн тынчтыктын дини? Анткени ислам деген сөздүн өзү салама деген уңгудан алынган. Анын мааниси дагы тынчтык, адилеттүүлүк, бактылуулук,
деген сөздү билдирет. Мына ошондой эле мусулмандардын арасында саламдашуу катары колдонулган ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деген сөздүн мааниси дагы салам деген бир сөздөн алынган. Мунун мааниси дагы каршыдагы адамга сизге тынчтык, бактылуулук каалаймын деген маанини билдирет. Мына ошол сөздөн алынган ислам дини бул тынчтыкка, бактылуулукка, адилеттүүлүккө, адамдардын ортосундагы биримдикке өтө маани берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы ошол тынчтыкка аябай маани берген. Пайгамбарыбыздын келиши туурасында Кур'ан-ы Каримдин Анбия сүрөсүнүн 107-аятында "Вама арсалнака илля рахматан лил аламин" деп айтылат. Мунун мааниси дагы биз сени ааламдарга мээрим, ырайым жана тынчтык үчүн жөнөттүк деген маанини билдирет. Акыркы пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар болуп дайындалгандан баштап мусулмандардын ортосундагы, жалпы эле адамдардын ортосундагы тынчтыкка өтө маани берген. Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбыз туурасында Анбия сүрөсүнүн 107-аятында "Вама арсалнака илля рахматан лил аламин" деп айтылат. Мунун мааниси биз сени ааламдарга мээримдүүлүк, ырайым катары, тынчтык катары жөнөттүк деп айтылат. Пайгамбарыбыз дагы ошол пайгамбар болуп дайындалгандан баштап эле ошол мусулмандардын ортосунда, адамдардын ортосундагы тынчтыкка өтө маани берген. Булардын бир өрнөгү дагы ошол пайгамбарыбыз Меккеден Мадинага хижрат кылганда көчкөн учурда Авс менен Хазреш деген уруулар жашаган ал жерде. Мына ошол уруулар кылымдар бою бири-бирине душман катары, бири-бирине кыз алып берүүдөн узак болушкан, ар дайым душмандык кылып согушуп турушкан. Ошол Авс менен Хазрешти мындай ынтымак алып келгендиги, тынчтыкка чакырып, ошолорду бир тууган кылгандыгы дагы бул ислам дининин Азирети пайгамбарыбыздын тынчтыкка маани бергендигинин эң мындай алдыңкы бир өрнөктөрүнүн бири болуп эсептелет. Мына ошондой эле пайгамбарыбыз дагы өзүнүн хадистеринде тынчтыкка, адамдардын ортосунда бактылуулукка үндөгөн көптөгөн хадистери бар. Өзүнүн бир пайгамбарыбыздын риваят кылынган бир хадисте айтылат. Мына ошол учурда Куба деген шаарда ошол пайгамбарыбызга сахабалар айтып келген. Мына ошонун эли бири-бири менен душмандашып согушуп жатышат экен деген кабар айтылганда пайгамбарыбыз анда эмесе кеттик, мына ошол Куба элин барып тынчтыкка чакырып, буларды бир тууган катары ынтымакка чакырып келели деп айтылган. Ислам дини эч качан согушка үндөгөн эмес. Динде согуш акыркы чара катары колдонулган. Бул башка бир жерди барып басып алуу, зордук зомбулук кылуу, кары-картаңдарды, күч алсыздарды өлтүрүү болуп эсептелбейт. Ислам дининде бул согуштун мааниси өлкөнүн бүтүндүгүн сактоо үчүн, ошол элдин саламаттыгын сактоо үчүн гана акыркы чара катары эсептелет. Ислам негиздеринде бул ошол ар бир айтылган хадистерде, ар бир айтылган аяттарда бул адамзатты ошол эң көп чакырылган бир чакырыгы бул Курандын болсун, хадистердин болсун, ошол тынчтыкка чакырган. Буга байланыштуу көптөгөн аяттар бар, көптөгөн хадистер бар. Алла Таала бир аятында кана эмесе баарыңар жалпысынан ошол тынчтык дини болгон ислам динине киргиле деп да чакырат. Бул аяттан дагы биз эмнени байкайбыз? Бул ислам дини тынчтыктын дини экендиги, эч качан мындай душмандыктын дини эмес экендигин көрсөк болот. Абдуллах ибн Амрдан риваят кылынганы боюнча Расулуллах алейхи ва саллям мындай деген эле: душман менен беттешүүнү каалабагыла, суранбагыла. Алладан ден соолук, эсендик жана тынчтыкты тилегиле. Ынтымак жарчыларынын кезектеги берүүсүнөн көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.